Депутат Акаев, премьер жыштык сатуудагы коррупция боюнча жооп берсин. Жогорку кеңештин 20 майдагы сессиясында депутат Жанарбек Акаев байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктеги жыштык сатууга байланышкан коррупция маселесин козгоду. Ал премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев буга катышы жок экенин далилдесин жана ал ишемдиктер үчүн жооп берсин деген талап койду. Бул премьер-министрдин уруксаты жок болбойт. Укук коргоо органдары тез арада буга премьер-министрдин катышы барбы же жокпу иликтеши керек, деди Жанарбек Акаев. Мындан мурда байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Наталья Черногова коррупция үчүн шектүү катары кармалган. Ага уюк байланыш операторлорунун бирине жыштыкты мыйзамсыз кайра каттаган деген айып коюлган. Орусияда медайым бейтаптарды купальникчен тейледи. Орусиянын Тула облусундагы клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында медайым ич кийимдердин үстүнөн эле ачык коргоочу костюм кийип алган үчүн жаза алды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Тула райондук аймактык клиникалык ооруканасынын кызматкери медициналык кийимдерге коюлган талаптарды сактабагандыгы фактысы боюнча Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан медайымга эскертүү түрүндө дисциплинардык жаза колдонулгандыгын билдирди деп жазылат маалыматта. Медайым коргоочу костюм абдан ысык экенин айтып, кийим кийбөөнү чечкен, бирок ал костюм тунук болуп көрүнүп калаарын эске алган эмес деген билдирген. Медициналык мекеменин кызматкерлери менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, кызматкерлерге санитардык кийимдерге жана сырткы көрүнүшкө карата талаптарды сактоо керектиги эскертилди. Мындан тышкары атайын кийимдерди жана жеке коргонуу шаймандарын колдонууга жооптуу кызматкерлердин ишине көзөмөл күчөтүлдү. Казак оппозициясы Токаевке анын атасын ачарчылыкта кыргыздар сактап калганын эскертишти. Казакстандын оппозициялык Жусан партиясы жана Басия YouTube каналы орус-казак чек арасына жакын жерде Орусиянын Оренбург областында ачык асман алдында жашап жаткан 500гө жакын кыргыз жарандарынын тагдыры үчүн президент Касым-Жомарт Токаевди күнөөлөп чыкты. Алар кыргыздар жашап жаткан лагерден репортаж жасашып, алардын өтө начар шартта жашап жатканын айтып, Касым-Жомарт Токаевге кыргыз жарандары мекенине жетип алуу үчүн коридор ачып берүүгө чакырык ташташты. Алар репортаж маалында Касым-Жомарт Токаев милдеттүү экенин айтышып, өткөн кылымдагы 1932-1933 жылдары казак элиндеги ачарчылыкта азыркы казак президентинин атасын жана атасынын бир тууганын кыргыздар куткарып калганын эскертип өтүштү. Ал эми видеонун алдында эмнеге кыргыз бийлиги жарандарын алып кетүүгө аракет жасабайт деген пикирди жазгандар басымдуу болду. Түптө жылкылардан коронавирус белгилери аныкталдыбы? Акимдин жообу. 18 майда Түп району Михайловка айылынын тургунунун 2 жылкысы өлгөн. Мындан улам социалдык тармактарга жылкыларда коронавирустун белгилери байкалууда деген маалымат тарап кеткен. Түп районунун акими Элчибек Жантаевдин айтымында жылкылардан алынган анализдин жыйынтыгы кечээ 19 майда чыкты. Бир жылкыдан сасык тумоо оорусу аныкталды. Бир жылкыдан ринопневмония аныкталган. Маалымат түшөрү менен иштер жүргүзүлдү. Облустук жана райондук ветеринардык, фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциялары айыл аймактын ветеринардык кызматкери ылаңдын тарап кетүүсүн алдын алуу иштерин жүргүзүп, иликтөө жүргүзүлдү. Илаң чыккан коро жабылып, жылкылардан алынган анализ Бишкекке жөнөтүлүп, корутундусун алдык. Коро дезинфекцияланып, Михайловка айылындагы малга ринопневмонияга каршы эмдөө жүргүзүлөт, деди аким. Ал социалдык тармактарда башка жердеги сүрөттөр кошулуп, туура эмес маалымат тарап жатканын кошумчалады. Бүгүн 20 майдагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Ирина Карамушкина укук коргоо органдарына кайрылып, чоң казат кыймылы боюнча суроо салды. Депутаттын айтымында чоң казат кыймылы өзүнүн байлыгын мыйзамсыз тапкан адамдарды тоноого чакырып жатат. Бирөөнү тонош керек деп чакырык таштагандар кылмыш жоопкерчилигине тартылабы? Чоң казат ачык эле контрабандисттерди жана мыйзамсыз жол менен байыгандар тонош керек деп жатат, деди Ирина Карамушкина. Ички иштер министринин орун басары Алмаз Орозалиев чоң казат кыймылынын мүчөлөрүнүн айткандары боюнча териштирүү иштери жүрүп жаткандыгын билдирди. Илим Карыпбеков: Тазабек Икрамович, сизди мен чын дилимден жакшы көрүп калдым. Буга чейин жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов айрым сөздөрдү туура эмес айтып алган үчүн сын пикирлерге кабылып келген.
18 майдагы жыйында да ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин аты жөнүн туура эмес окуганы үчүн кайра талкууга түштү. Бул тууралуу Илим Карыпбеков төмөндөгүдөй билдирүүсүн жазып чыкты. Анын тексти төмөндө өзгөртүүсүз берилди. Тазабек Икрамович, чындап эле сизди чын дилимден жакшы көрүп калдым. Айрым кесиптештериңизди 5 жылда мыйзам жазмак турсун жүзүн көрбөй деле өтүп кеттик. А сиз ак көңүл, ачык, жөнөкөй, карапайым, ичинде кири жок, өзүңүз айтмакчы эки жүздүү эмес, семиз эмес, даже кыйшык так эмес, болгонун болгондой какайнес бетке айткан молодец деген жигит экенсиз. Ёлкинеки десе. Сиз жок болсозув 2 эмес 300дүүрөөк, мындан дагы семизирээк, кыйшыгыраак болмок болуш керек. А тиги Жунушали Кашкао Астаканович боюнча капа болбоңуз. Ал жерде сиздин дагы, сиздин жардамчыңыздын дагы күнөөсү жок. Эл былжырап сүйлөй берет, көңүл бурбаңыз. Ал жерде күнөөнүн баары өткөндөгү желмугуздай болгон шаардын алтындай эле министрдин атында. Кетириш керек мындай түшүнүксүз аты бар министрлерди чорттуку десе, жакшынакай болгула калп эле өзүңөрдүн немеңерди качайтете бербей деп туруп, түшүнүксүз аттуу министрлер түшүнүктүү деле иш жасап жыргатпайт деп жазган Карыпбеков. Казакстан Орусиядан келе турган кыргыз мигранттарга коридор берди. Казакстан Россиядан келе албай жаткан кыргызстандык жарандарына чек арасын ачып, жүргүнчү ташыган транспорттор үчүн карым катнашсыз транзиттик коридор уюштуруп берет. Бул тууралуу Казакстандын Тышкы иштер министрлиги билдирди. COVID-19 балдар онкологиясы бөлүмү карантинге алынды. Онкология жана гематология борборунун балдар бөлүмү коронавируска байланыштуу карантинге алынды. Бул тууралуу 20 майда Азаттык радиосуна борбордун директору Эрнис Телеков билдирген. Анын айтымында небересин карап жаткан бир чоң эне ооруканадан 4 майда чыгып кеткен. 16 майда андан жашаган жеринен коронавирус табылган. Ошого байланыштуу бөлүмдөгүлөрдүн баарынан жалпысынан 120 адамдан анализ алынды. Бөлүмдүн кызматкерлеринен, ошол жерде дарыланып жаткандардан, ата-энелерден анализ алынды. Жыйынтыгын эртең алабыз деп жатабыз. Бөлүмдү карантинге алдык. Эч ким кирбейт, чыкпайт. Дарылоо иштери уланып жатат. Телеков жаңы бейтаптар башка бөлүмгө кабыл алынып, чоңдор дарылануучу бөлүмдөрдүн иши кадимки тартипте уланып жатканын, бирок аларда да санитардык эпидемиологиялык коопсуздук чаралары күчөтүлгөнүн айтты. Ал эми балдар бөлүмүндөгүлөрдү обсервацияга алуу же албоо маселеси анализдин жыйынтыгына жараша болорун кошумчалады. Таза чыккандар обсервацияга алынат. Ал эми вирус табылган бейтаптар дарылануусун ошол жерде улантат. Балдар бөлүмү онкологиялык илдетке чалдыккан 40 баланы дарылоого ылайыкташкан. Жалпысынан 20 майга карата Кыргызстанда коронавирус 1270 адамдан табылды. Алардын ичинен 14 бейтап кайтыш болду, 910 бейтап айыгып кетти. Каракулжа районуна караштуу Кара Кочкор айылынын Орусияда каза болгон тургунун жерге берүүгө катышкан 60 адам үй карантинине алынды. Сөйөктү алып келген 2 кишинин биринин коронавируска тапшырган анализи шектүү чыкканын Азаттыкка Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. Анын маалыматына караганда сөйөк Орусиядан 18 майга караган түнү келип, ошол күнү жерге берилген. Бүгүн анализдери күтүлүп жатат. Азырынча дарт чыкты деп айтуу эрте. Жерге берилген адам жүрөк оорудан каза болгон. Коштоп келгендер кайсы жерлерде болгону иликтенип жатат. Бүгүн экинчи ПЦР анализи чыкса так билинет, деди Ашырбаев. Буга чейин тажыяларга көп адамдын катышуусуна тыюу салынган. Мендей болуп ыйлап кал. Кытайлык кыз таштап кеткен жигитинин үйүнө 1 тонна пияз төктүрткөн. Кытайда жигити менен араздашкан кыз мурунку жигитинин үйүнө 1 тонна пиязды жөнөттүргөн. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Чао аттуу кыз 1 жыл сүйлөшкөн жигити аны таштап койгондон кийин катуу депрессияга кабылган. Экөөнүн 2 айрым жолго түшкөнүнө жигитинин көп деле капаланбаганын билген. Ал ачуусун чыгаруунун жаңы ыкмасын тапкан. Чао 1 тонна пиязды буйрутма кылып мурунку жигитинин дарегине жөнөткөн. Пиязга кошо мен 3 күн ыйладым, эми сенин кезегиң деген жазуу калтырган. Өзгөчө белекти жеткирип барган курьер үй ээси менен байланыша албай 4 сааттан ашуун жүктү түшүргөн. Кийинчерээк Чао жергиликтүү басылмага пиязды мурунку жигитин ыйлаганга жеткирет деген үмүт менен жөнөткөнүн айткан. Эч нерсеге карабайм. Талас башчысы элди күч менен обсервацияга алдырды. Социалдык тармактарда Россиянын Сол Илеск шаарынан келип алынып келинген Семетей обсервациясында чыр чатактан кийин чыгарылгандар таласка барганда күч менен карантинге алынган видео тарады.
Twitter баракчасына жүктөлгөн видеодо милиция кызматкерлери бир нече кишини колтуктап имараттын экинчи кабатына алып чыгып баратканын көрүүгө болот. Алар кандай нааразычылык менен коштолгон. Ичине киргенден кийин кишилер обсервацияда шарт жок экендигин айтышкан. 18-майда Россиянын Сол Илецк шаарынан келген 51 адам Талас областына кирери менен обсервацияга алынган. Алардан кошумча дагы ПЦР анализ алынып, карантиндик жайда 5 күн жаткырылмай болгон. Өкмөттүн Талас областындагы өкүлүнүн басма сөз кызматы сырттан келген адамдар баш ийбей бир топ түйшүк жаратып, түшүндүрүү иштеринен кийин жергиликтүү бийликтин талаптарына макул болгонун айткан. Ал арада социалдык тармакта өкмөттүн Талас областындагы өкүлү Марат Мураталиев жарандарга күйүп-ышып кайрылган видеосу да тарады. Биз элибизге жамандык каалаган жокпуз, биз элди сактап калалы деп жатабыз. Силер бизге жардам беришиңер керек, бир эле жардам сурап жатабыз. Үйдө отуруп бергиле, балдарыңарды карагыла деп. Мына ушул жакта отурган мэр, аким ар жерде ар ким менен байланышып жүрүшөт байкуштар. Ушулардын эмне бала чакасы, бир туугандары жок бекен? Үйгө баргандан коркуп жатышат. Кечээ Манас лицейине барганда дааватчыларды жата турга десем, эмнеге мен сүлгүсү жок жатышым керек дейт. Биз ага карабайбыз, алып келип жаткырабыз. Ким жатпаса милиция убактылуу кармоочу жай менен обсервация ачып коебуз. Ошол жакта жатышат деген Мураталиев. Ошондой эле WhatsApp аркылуу ар кандай ушак маалыматтарды таратпоону өтүнүп, анын жазасы катуу болоорун эскерткен. Провокациялык маалыматтарды таратканды токтотуңуздар, чоң айыпка жыгыласыңар, камаласыңар. Бири-бириңер менен байланышта болбогула деп суранып жатабыз. Аксакалдар, апалар, агайын туугандар, балдарга айткылачы. Кээ бирөө вирус жок дейт, оорудан дүйнө коркуп жатат. Америка, Кытай, Россия күрөшүп жатат. Элибизди аман-эсен сактап калалы, жакшынакай болуп чыдап бергилечи деген Мураталиев. Белгилей кетсек, Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча Талас областында коронавируска чалдыккандар жок.